Ысык-Көл облусунун Каракол шаарынын Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясынын ишмердүүлүгүн талкуулаган тегерек стол болуп өттү. Ага аталган комиссиянын мүчөлөрү Ысык-Көл, Нарын, Талас областарынын судья, адвокат, прокурорлору жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын юстиция башкармалыгынын өкүлдөрү катышышты. Тартип комиссиясынын ыйгарым укуктары жана судьяларын тартип жоопкерчилигине тартуу негиздери тааныштырылган, иш-чарага каралган өзөктүү маселелерге кабарчыбыз токтолот. Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясына 2017-2018 жылдар аралыгында 1941 кайрылуу түшкөн. Алар комиссия тарабынан каралып чыгып, айрымдары кайра кайтарылса, калгандарына тийиштүү чаралар колдонулган. Натыйжада комиссиянын чечими менен 9 судьяга сөгүш, 21 судьянын ишине сын берилсе, 76 судьяга эскертүү берилген. Мындан сырткары мыйзам бузган 5 судья мөөнөтүнүн мурда ээлеген кызматынан бошотулган. Коомдук жарандар, адвокаттар, прокурорлор ошол тартип комиссиясына кандай учурда, кандай судьялар жоосундарды жасаган учурунда кайрылуунун тартибин, тартиптин мазмунун, ошолорго кандай далилдер болуш керек деп ошол боюнча түшүнүк жүргүзүп жатабыз. Бул көбүнчө бул Кыргыз Республикасынын судьялардын статусу жөнүндө Конституциялык мыйзамдын 28-беренесинде көрсөтүлгөн жоосундарды бузган учурда судьялар ошо жоопкерчиликке тартылат да. Тартип комиссиясынын дарегине 2 жылда 2000ге чейинки санда түшкөн арыз даттануулар быйыл азыраак. Анткени үстүбүздөгү жылдын 1-октябрына чейинки кайрылуулардын саны 643-тү түзгөн. Көрсөткүч кескин төмөндөбөсө да жылыш бар. Буга тартип жоопкерчилигине тартуучу аракеттер айрым сотторду сестентип жатканы себептешет укук коргоочулар. Эң көп ошо кайрылгандар ошо тартип комиссиясынан ошо адвокаттар болуп эсептелет деп ойлойм. Себеп дегенде көп коллегалар менен акылдашканда ошол маселелер коюлат. Ошол тартип комиссиясы түзүлгөндөн кийин багы соттордун бир өзүн алып жүрүү жана иш кароо учурунда кетирген бир кемчиликтери кичине болсо дагы багы тизгинделди деп эсептейм. Себеп дегенде ошол багы ооз эки түрдө деле ушул кетирген катаңыз үчүн мен сизге кайрылам десең, соттор кадимкидей өздөрү мындай кичине өзүнө келе түшөт да. Соттор тарабынан жабыр тарткандарга жардам колун сунган комиссиянын аракеттери эл аралык Айдилоо уюму жана USAID тарабынан колдоого алынууда. Айдилоо проекти эң негизги максаты бул Кыргызстанда укук өнүгүү иштери жакшынакай өссө деп ошондой көп иштерге биз колдоо көрсөтүп келатабыз. Жыйында катышуучуларга судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуунун негиздери, кайрылууларды кароонун жол жоболору туурасында маалыматтар берилип, суроо, жооп жана сурамжылоолор жүргүзүлдү. Данагүл Алиева, Таала Ергешов, Ысык-Көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.